Bismillahirrahmanirrahim. Жашоонун ысык жуусуна аралашып, жан дүйнөңүз чарчап турабы? Кайда баратам деген суроо дилиңизди чынсыздандырып жатабы? Андай болсо, бул китепти угуңуз. Анткени жоопта бейпилдик да ичиңизде. Өзүңүзгө кайрылып келиңиз. Себеби жашоо өзүңүздөн башталып, өзүңүз менен аяктайт. Иншаллах, биз мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен өзүңө кайрылып кел деген, жашоо өзүңдөн башталып, өзүң менен аяктайт деген китептен сабагыбызды улантабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сабыр менен шүгүр жүрөктүн эки канаты. Руханий өсүү. Иншаллах, ушундай темалар менен бүгүн сабагыбызды улантабыз. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аллахын чексиз шүгүрлөр, мактоолор бир өзүңө болсун. Архамар рахим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлө сахабаларына, алардын жолун жолдогондорго Аллахтын салам салаваты, мээрим, ырайым, тынчтык берекеси болсун. Я мукаллибал кулуб, саббит калби аля диник. Амин. Я архамар рахим. Робби зидни илма нафиан ва ризкан таййибан ва амалан мутакаббалан. Ниетибизди жаңыртып, жүрөктүн тазалыгы. Жүрөктү тазалоо бул оңой эмес. Ал үскүлтүксүз аракетти, сабырдуулукту жана өзүн өзү тарбиялоону талап кылган узак жол. Себеби жүрөк адамдын жан дүйнөсүнүн күзгүсү. Эгер ал карарып кирдесе, өмүрдө күңүрт тартат. Жакшы ойлор алыстап, көңүл тынчсыздыкка чөмүлөт. Ошондуктан жүрөктү таза кырмоо бул адамдын өзүнө жасаган жакшылыгы. Жүрөктүн кири эмнеден пайда болот? Биринчи кезекте жүрөктү жек көрүүдөн, көрө албастыктан, арам ойлордон арылтуу керек. Кек сактаган жүрөк бейпилдик таппайт. Жек көрүү менен сугарылган жүрөк сүйүүгө орун бошото албайт. Ал эми көрө албастык жүрөктү ириткен илдет. Ошондуктан күн сайын Алланы эстеп, дуба кылып, тооба аркылуу ички дүйнөбүздү тазалоого умтулушубуз керек. Экинчиден, жүрөктү кечиримдүүлүккө тарбиялоо зарыл. Кечирүү алсыздык эмес, тескерисинче күчтүү адамдын сапаты. Башкалардын каталарын кечирүү менен биз өзүбүздү оор жүктөн бошотобуз. Жүрөгү таза адам башкалардын кемчиликтерине көз жумуп, өзү да тынч жашайт. Үчүнчүдөн, жүрөгүбүзгө мээрим жана боорукерликти толтурушубуз керек. Боорукерлик бул жүрөктү тазалоонун эң таасирдүү жолу. Боорукер адам башкаларга жылуулук берип, өз жүрөгүнө нур тартуулайт. Жогоруда айтканымдай, тазалоону бир күндүк же бир айлык аракет эмес, бул өмүр бою уланчу руханий сапар. Кайсы адам фазилеттүүрөөк деп сурашканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дили таза, тили чынчыл адам деп жооп берди. Сахабалар, чынчылды билебиз, бирок жүрөгү таза деген ким деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, ал бир такыба адам болуп, жүрөгүндө кек, зулумдук, көрө албастык жок деп түшүндүрдү. Ал бир такыба адам болуп, жүрөгүндө кек, зулумдук, көрө албастык жок деп түшүндүрдү. Бул хадис бизге жүрөктүн тазалыгы жана чынчылдык канчалык маанилүү экенин көрсөтөт. Таза жүрөк кек сактабайт, башкаларды жаман көрбөйт. Ал ырайым жана сүйүү менен жашайт. Жүрөккө кек уялагандан кийин анда ыйманга орун калбайт. Жарака кеткен идиштин суусу кантип сыртка төгүлсө, ошондой эле кек жана көрө албастык болгон жүрөктөн ыйман чыгып кетет. Кек жүрөктө орун алса, адамдар арасында кастык пайда болот. Кекти сактоо башкалар жөнүндө жаман айдоо болуп, алардын каталарын ачып, жаман сөздөрдү жайылтат. Кек сактоо өтө жаман сапат. Эгер ал адам жүрөгүндө тамыр жайса, ыйманды жүрөктөн сууруп чыгарат. Ушак, чагымчыл сөз айтылган жерден токтолсо, заматта жок болот. Болбосо, акылсыз адамдар аны жайып, чоң чыр-чатактарга алып келет. Андыктан ушак айтпоо, башкалардын каталарын сындабоо жана аларга жакшы ниет менен мамиле кылуу чыныгы жүрөк тазалыгынын белгиси.
Шайтан адамды кек сактоого, таарынычты унутпоого үндөйт. Себеби ал билген бир чындык бар. Таарыныч жана кек жүрөктү караңгылыкка уруп, Аллах Тааладан алыстатып, душмандык үрөнүн себет. Ошондуктан жүрөктүн тазалыгын сактоо бул бейишке карай жасалган эң чоң кадам. Биз күн сайын жүрөгүбүзгө назар салып, андагы жаман ойлорду жууп, жакшы ойлор менен толтурууга аракет кылышыбыз керек. Анткени чыныгы тазалык сырткы көрүнүштө эмес, ал жүрөктүн тунуктугу менен өлчөнөт. Жүрөгү таза адам бул дүйнөдө да, акыретте да бейпилдик табат. Руханий өсүү. Руханий өсүү бул жашоонун маңызын терең изилдөө, жүрөктү тазалоо жана жан дүйнөнүн бейпилдигине жетүү. Бул өсүүдө материалдык дүйнөгө байланып калбастан жан дүйнө баалуулуктарына басым жасалат. Мусулман үчүн бул өсүү Аллага жакындап, жамандыктан арылып, кемчиликтерди оңдоп жүрөктү тазартуу дегенди билдирет. Келиңиз, руханий өсүүдөгү негизги кадамдарды карап чыгалы. Биринчи, ыкласыбыз менен ниет кылуу. Ниетибизди ар бир абалыбызда жаңыртып алалы, мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Руханий өсүү таза ниеттен башталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чындыгында амалдар ниетке жараша деп бекеринен айткан эмес. Адам эмне иш кылбасын, ал дайым белгилүү бир максатты көздөп жасайт. Кимдир бирөө дүйнө топтойт, кимдир бирөө бейишке жол издейт. Кайсы жолду тандайсыз? Ошондуктан жүрөктө жаралган ниет жана ыкласыбыз маанилүү. Ниетибиз, ыкласыбыз Алланын ыраазычылыгы үчүн болсо, жөнөкөй иштерибиз да сооптуу амал катары эсептелинет. Экинчи, илим алуу жана аны жашоодо колдонуу. Илим руханий азыктын түгөнгүс булагы. Аллах Таала адамзатка туура жолду көрсөтүү үчүн Куранды түшүргөн. Аны окуу, түшүнүү жана жашоого колдонуу адамдын жан дүйнөсүн азыктандырат. Намаз, Куран жана башка ибадаттар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүн аткаруу менен адамдын руханий дүйнөсү байып, жүрөгү тазаланат. Андыктан илимге өзгөчө көңүл буруңуз. Илим жогору көтөрөт, сабатсыздыктын кулпусун ачат, наадандыктын эшигин бузат. Үчүнчү, күнөөлөрдөн тобо кылуу жана жаман адаттардан арылуу. Тобо кылуу менен каталарыбызды оңдоого жол ачабыз. Ал эми жаман адаттар биздин бутубузга оролгон чынжыр, бизди күнөөгө тартат. Жалганчылык, ушак, көрө албастык, ыза, кек жүрөктүн тазаруусуна тоскоол болот. Андыктан жүрөктү кирдеткен адаттардан арылып, дайыма тобо кылып жүрүшүбүз керек. Төртүнчүдөн, жакшылык кылуу жана жардам берүү. Руханий өсүү бул өзүң үчүн гана аракет кылуу эмес, башкаларга пайда келтирүү. Жакшы сөз, мээримдүүлүк, кайрымдуулук жүрөктү жумшартып, иманды бекемдейт. Ал ким деген суроого жасаган жакшылыктарыңыз жооп берет. Сөз менен эмес, амал менен түшүндүрүңүз, жакшылык кылыңыз. Анткени жакшылык адамдык сапатыңызды жогорулатат. Бешинчи, зикир жана дубада болуу. Зикир жүрөктүн азыгы. Алланын ысымдарын эстеп, дуба кылуу жүрөктү аруулаган ибадат болуп саналат. Дуба пенденин үмүтү, күчү, коргоосу жана куралы. Сабыр жана шүгүр кылуу. Алтынчы, сабыр сыноолорго туруктук берүү, шүгүр барга ыраазы болуу. Руханий өсүү үчүн сабырдуулук жана шүгүр кылуу абдан маанилүү. Сабыр менен шүгүр инсанды руханий жактан кемелине жеткирип, жүрөктүн эки канаты сыяктуу бейпилдикке жетелейт. Сабыр менен шүгүрдү тең кармаган адам турмуштун ар бир учунан сабак алып, Алланын мээримине бөлөнөт. Аллах Таала Куранда мындай деп эскертет. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен. Эгер шүгүр кылсаңар, силерге көбөйтүп беремин. Ибрахим сүрөсү 8-аят. Аллах шүгүр кылгандарды сүйөт.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Azga razı bolbosoň köpke jetpeysin degen söz bar. Bul tuuralı kийинки makalada kenenirek toktolobuz. Demek жүрөгү таза адам башкаларга мээрим жана боорукерди көрсөтөт. Алланын баардык жараткан нерселерине сүйүү менен мамиле кылат. Жакшы ниет жана кечиримдүүлүк жашоосунун ажырагыс бөлүгү болуп калат. Ар бирибиз руханий өсүүгө умтулуп, жүрөгүбүздү тазалоого, жакшы ойлорду жайылтууга жана дүйнөнү жарыктандырууга аракет кылсак, жашообуз маңыздуу жана нурлуу болот. Иншаллах, чыныгы өсүү жүрөктүн тазалыгында, ниеттин тууралыгында жана амалдардын чын ыкластуулугунда. Руханий өсүү бул тынымсыз өсүүнү өнүктүрүү, тарбиялоо жана жараткандын ыраазычылыгына жетүү жолундагы аракет. Жүрөгүбүздү тазалап, жакшы ойлорго жана ниеттерге толтурсак, дүйнөнү башкача көрө баштайбыз. Чыныгы өсүүгө кеткен жол жүрөктүн тазалыгы аркылуу башталып, жакшы ниет, ибадатка бекемдик жана башкаларга пайда келтирүү аркылуу жетилет. Жүрөгүбүздү тазалап, Аллага жакындашуу үчүн ар бир күн жаңы мүмкүнчүлүк. Бул мүмкүнчүлүктү колдонуп, руханий бийиктикке умтулалы. Өзгөрүүнү каалайсызбы? Анда бүгүн баштаңыз. Жүрөгүңүздү тазалоо менен азыр баштаңыз. Сабыр менен шүгүр жүрөктүн эки канаты. Ойлонуп көрсөңүз, жараткан бизге сансыз жакшылыктарды тартуу кылган. Бирок биз көп учурда болбогон нерсеге каниет кылбай, жетишпегенин санап, нааразы болуп наалый беребиз. Ал эми Аллах шүгүр кылган пенденин ырыскысын арттыраарын унутпашыбыз керек. Шүгүр кылуу жөн гана ооз менен айтуучу сөз эмес. Ал адам жашоосун өзгөрткөн жүрөк иши. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар бир пендени колунда барга ыраазы болуп шүгүр келтирүүгө үндөгөн. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринен шүгүрдүн канчалык маанилүү экенин көрүүгө болот. Аллахтын неаматтарын сүйлөө шүгүр, ал эми айтпай коюу куфур, шүгүрсүздүк деп айткан. Канаат кылуучу менен шүгүр кылуучу адамдын алган сообу түнкү намаз окуучу менен оросо кармоочунукундай болот деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан: ыймандын эки бөлүгү бар. Бир бөлүгү сабыр, экинчиси шүгүр. Шүгүр кылганга дүйнө акырет жакшылыктары берилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кимге 4 нерсе берилген болсо, ага дүйнө акыреттин жакшылыктары насип болуптур. Шүгүр. Биринчиси шүгүр кыла турган жүрөк, экинчи зикир кылуучу тил, үчүнчү кыйынчылыктарга сабыр кылуучу дене. Төрт, напси менен мал дүйнөгө кыянат кылуудан оолак болгон аял. Жашоо дайыма биз күткөндөй болбойт. Ар бирибиз сыноого дуушар болобуз. Кээде ийгиликтерге кубансак, кээде кыйынчылыктарга туш келебиз. Бирок кыйынчылык келгенде сабыр кылып, жакшы күндөр келгенде шүгүр айтуу момундун эң мыкты сапаты. Чыныгы момун ар бир кырдаалда Алланы эстеп, ага таянат. Анткени шүгүр келтирген жүрөк тазарат, сабыр кылган жүрөк бекемделет. Сабыр бул оор учурларда сынбоо, үмүттү үзбөө, Алланын жардамына ишенүү. Шүгүр барды баалап, кичинекей нерселерден да бакыт табуу. Бул экөө адам жүрөгүн бейпилдикке жетелейт, өмүрүнө жарык берет. Эгер биз ар бир кырдаалда сабыр кылып, Аллах берген ар бир нерсеге ыраазы болууну үйрөнсөк, жашообуз маңыздуу жана тынч болот. Анткени чыныгы бейпилдик сыртта эмес, жүрөк түпкүрүндө жашайт. Аллах Таала баарыбызды сабырдуу жана шүгүр кылган пенделеринен кылсын. Амин я архамар рахимин. Жакшылык дүйнөдөгү эң тез унутулчу нерсе экен. Бирок бул сени жакшылык кылуудан токтотпошу керек. Анткени сенин жакшылыгыңды адамдар унутса да, унутпай турган зат бар. Элхамдулиллахи Rabbil Alamin. Аллах баарыбыздан ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Аллах аманатсыздар.